Күлкү өмүрдүн мүлкү, мынакей күлкү туурасында, юмор туурасында биз болсо сөз кылып жатабыз. Ал эми биздин кадырлуу коногубуз бар студияда. Ооба. Таныштырсак, кыргыз эл артисти, куудул, сатирик, деги эле куудулдардын атасы десек болот. Бүгүн жаркылдап биздин студиябызга келип калган Келдибек Ниязов агайыбыз келип калды. Саламатсызбы агай? Саламат. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Манайыңыз жакшы? Жакшы. Эми сизди куудулдардын манайы ар дайым эле жакшы болуп болуш керек. Эми эртең менен эле күлүп, эртең кечке эле күлүп жүрөсөң, эл деле ойлобой булам, келесе болуп калганмын. Убагы шарты болгондо күлүп, күлдүрүп дегендей. Могу төкмөлөр сыяктуу эле куудулдардын көңүлү, маанайы көтөрүңкү болуп турса, сөз келе берет. Бу келгенде дагы ошол күлкү жагына аралашкан сөздөр келип кетет да. Куудулдардын, сатириктердин негизи эле таң эртең менен күнү кандай башталат? Мисалы, сиздердики өзгөчө башталса керек, Меники кандай башталат? Мен өзүм жер үйдө турган кишимин. Анан эрте тургандардын пародасына кирем. Таң кандай атып келатканда мен көзүм акшый эле ачылып калат. Бүт андан ары туруп кетем. Анан баягы орусча хобби деп коет эмеспи? Ошол тетиги 40 жылдан бери эле тоок багам. Тооктор бар кылдайт. Жем бересиз, жем бересиң, суу бересиң. Тооктор менен кошо жатып эле, тооктор менен кошо гана токшойсуң. Анан эме кылат. Балапан чыгарганы бар. Аны карайсың, чыгылып аралаша бересиң. Анан баягы агоротубуз бар. Өрүк дегендей, аны муну бар. Аны сугарып турбасаң убагында жемишин да бербейт. Ошол ошентип атып эле анан кийин эле кемпиримдин бакырганын угуп калам. Ой, чайга кирбейсиңби деп. Жакшы агай, куудулдардын атасы катары билебиз сиздичи. Анан негизи эле азыр ырчы дегенде ырчы деп түшүнүшөт, актер десе актер. Ал эми мына ушул куудул деген сөздү көбүнесе мисалы мындай аңдап биле бербейт да, чечмеленишин биле бербейт. Анан кантип түшүндүрөт элеңиз куудул деген сөздү? Бул абдан жакшы, туура суроо болду. Мен деле телевизор көргөндө ошол куудул балдарым ошол сүйлөсө мен да уялып калам ошо көрүп отуруп. Куудул дегенде ушундай кабыргасынан коюп суроо берип, мисалы үчүн манас айтат, манасчы келди десе, комузчу келди десе комуз чертет. Анан куудул деген сөзгө кандай түшүнсөк болот десе, күлдүргөн кишини айтат, анан күлкүлүү окуяны айткан кишини алат, анан мына деп эле сарча айтып кете берет да. Бул өзү куудул деген сөз эки сөздөн куралганда, куу анан дулдул деген. Куу анан дулдул. Куу деген сөз эми мындай айлакер, амалкөй, жол таап кеткен, ошол жерден кутулуп кеткен. Анан дулдулду өзүңөр билесиңер, көтөрүмдүү, балбан, ой дулдул эле аябай деп. Анан эми муну сөз кур болбосун, Шаршен Термечиков деген атаңар болгон. 120 жылдыгын өткөргөн атышабы, 130. Анан менин устатым Асанкул Шаршенов деген болгон. Өкөтөң бу сокулуктун эле айылынан. Анан ошол согуш учуру, согуш бүтөт 45-жылы. Анда жаңы залкарлардын баары бар. Анан калык кийип, аксакал айтат экен. Ой, согуш бүттү, жеңиш келди. Астыр көптүр бизинде салым кошулду. Эмчен эле айталы, этсиредик. Этти көрбөгөнүбүз канча болду. Эми моореки тегерек четке Шаршен куудулга айтат. Сенин жериң бир чыгып бир жакшы башкармадан бир концерт уюштур. Анан концерттен бир этин берсин, шорпучели дейт. Айткандай жасайт. Молла тегерек четте бир башкарма. Келе сүйүнүп, бапыраңдаган киши ал кишинин баскан турган эле күлкү болгон дейт. Ошо кетип баратып чимкирип, тилин чыгарып ийип, мүдүрүлүп, жыгылып, тизеси бүт чаң болуп калса ошо менен кете берип, ушинтип эле басып бараткан кишиники күлкү болгон экен да. Анан аке уюштуруп келдим дейт, анан барышат. Концертин беришет, анан бир чоң килейген ирик союлган экен. Анан килейген чара этти тартканда эле аксакалдар айтат экен, ай, эми сөөгүн эмне кылабыз? Сөөгүнөн этин ажыраткыла да туура дейт. Аябай жакшы туура да камырдас кошуп бир кыргыз тыста чык менен бир жакшы жейил дейт. Айткандай кылат. Ал кез жарык свет жок, чырак. Анан баягы бир чоң чара 5 бармак болот. Анан сый, зат бар,
аксакалдарды анан баары бирден алып кайра имерилип келет. Кайра экинчи имерилели деп атканда кересин түгөнүп чырак өчүп калат. Капкараңгы. Анан эле биеси кыйкырып койкуй, кимдикинде кересин бар койкуй, чапкылат аны. Дегенде Шаршемба караңгыда калыга кийип кайтат да. Шаршен кармап турат да чараны. Ой каке, етсиреген шүмшүктөр кол салып атат. Ушул колдору бош болбосун, баары кол чаап отурсунчу дейт. Эсетин тиги аксакал кыз, "Ой, чапкыла барыңар, кол чаап отургула" дейт. Бу талант. Артист деген апенди чалыш киши болот да. Ким эмне нерсе жасай берет. Баары кол чаап отурат, аңса тапылдап ат келет. Кересин келет, чыракка коюп, чыракты жандырса, баягы 5 бармактын түбүндө эле калыптыр да. Көрсө Шаршем бир колу менен чекесин чапкылап, бир колу менен жей берген экен. Көрдүңбү? Таап кеткенин. Жакшы. Аябай сонундагай. Мына ушундай сиз өзүңүз жаш кезиңизден ошо залкарлар менен, биздин улуу сатириктер менен, кодулдар менен бирге замандаш болуп жүрүп калбадыңызбы? Алардын дагы эскерүүдө сиз мындай аябай сонун айтып бересиз да, сиздин айтып бергениңиздерди көрүп жүрөбүз биздин улуу залкарлар тууралуучу. Анан биздин баштагы ушул залкарлар менен, баштагы сатира менен азыркы күндөгү сатиранын деңгээлин айтып берсеңиз кандай болуп атат? Салыштырмалуу. Юмордун, сатиранын. Биздин андан алыс кетпей менин тушумда. Бизде көркөм кеңеш деген болор эле. Маданият министрлигинин астында көркөм кеңеш. Анан жана интермедиа сатира, спектакль, драма бүт ошол жерге түшөт. Ошол жерден анан комиссия карап окуп, анан сахнага ылайыктуусун анан берет. Мону филармониянын артисттери аткарсын, мону драма театрдын артисттери, муну тигил аткарсын. Боолорду ырдан баштап бүт. Боолордун сөзү жакшы, обону жаман экен. Монун обону жакшы, сөзү жаман экен. Кайра иштеп чыксын деп. Карачы, бүт. Анан баягы таратылганда анан бизден анан баягын алып келип анан режиссер иштейт. Иштеп анан кийин комиссияга дагы көрсөтүп, анан абдан жакшы экен, эми элге көрсөтүлсө болот деп карачы. Болот деп анан кол коюлат. Анан ошону алып чыкчубуз да. Анан ошол нерсе жок болуп калып, азыр майдаланып кетпедиби? Майдаланып кетти. Анан келген эле маданият министри ушуну айтат, кайра жана көркөм кеңешти жандандырыш керек дейт. Жандандырбай эле атышат. Жандандырса андан зыян жок, тартип болот, тазалык болот. Бүгүн эле кечинде чыгарып алып эртең менен ырдап атпай ырын. Сөз обону өзүмдүкү деп. Андай болгон эмес. Ошон үчүн мен Мыскыл тамашанын баштоочуларынын биримин да. Ошол мыскыл тамаша жанагынтип 2 жолу электен өтүп, анан элге кетип, анан жана ушул убакка чейин мыскыл тамаша элдин эсинде калып унутулбаган ошол. Анан азыр эми өзүңөр билесиңер, мына телевидение көбөйдү. Телевизор сайсаң эле дүйнө жүзүн көрөсүң. Анан элдин агесте кыргыз айылдарда эки эле нерсени күтчү. Кино, анан артист келет деп. Карачы, телевидение жок. Анан азыр концерт коюп барсаң келбейт эч ким. Ой, менде бүгүн бокс болот, бирөөсү айтат күрөш болот деп, бирөөсү айтат сериал болот деп. Мына ушундай болуп кетпедиби? Мында туура түшүнүш керек, туура бул. Агай, мисалы, чындыгында эле мына ошол мындан 20 жыл же 30 жыл мурун деп эле коелучу, ошондо кичинекей тамаша болсо дагы көрүүчүлөр болсо санын чапкылап ушунчалык эзилип калышчу да, бирок азыр андай көрүнүштү байкабайбыз, Сиз өзүңүз сатираларды дагы өзүңүз жазасыз. Анан азыркы куудулдар, азыркы сатириктер ошол койгон тамашасы менен эмнелерди ашкерлеп, кандай темаларга көңүл буруп жатат, элдерге кайсыл тема өтүмдүү да? Анан сиз сатираларды кантип жазасыз? Эмнеден улам ушул идея пайда болот сценарийде? Мындай, бул сатира жанры Чыңгыз Айтматов мына 90 жылдыгын байрамдаган табызбай эскерип. Ушул кишинин айтканы бар да, ойлонуп туруп Асан Кушаршан экөөбүздүн бир интермедиябызды көрүп, анан аябай рахат алдым, анан ойлонуп туруп айтканы бар да. Бу сатира күлкү жанры эң татаал жанр. Баарыбыздын колубуздан келе бербейт. Муну саналуу эле кишилер жасат, саналуу кишилер ойнойт. Аны да туура түшүнүшүбүз керек. Мен деле ушу күлкүгө жакынмын, өзүм аябай күлөм. Четте жүргөндө бир күлкүлүү окуяларды эстеп калам да, ушуну Кыргызстанга барганда айтып берейин деп, келгиче маанисин жоготуп алам. Анан айтпай коем деп. Анан бул өтө чоң жанр.
күлкү жанры. Райкан, Медин деп, Байдылда деп ушуну санап берген, карабайсыңбы? Бул эмени. Алан ушул залкар жазуучубуз баалап аткан ошол сатира жанры, анан биз куудулдар. Бул маданияттын бир өгөй балдарындай болуп сезилебиз да. Биз кереги убакта пайдаланат да, кереги убакта унутулуп калат. Деле баягы 1 апрель күлкү күн кылып албадык беле? Ооба. Бир ырчылардын күнү, бийчилердин күнүндө кабыл алып атышат, ошолордун аксакал, көксакалын чакырып, рахматын. Мен ушу күттүм, быйыл күттүм эле ушу күлкү майрамында же өкмөт болобу, же жогорку кеңештин төрагасы болобу, мейлі президент деле болсун. Ой, бул күлкү жанрындагылардан да бир 4-5 кабыл алып, кичине элгөсүнчө сыйлап коелучу. Саат паат менен дешкен да жок. Анан унутулуп калабыз. Анан эле шайлоо, пайлоо болгондо эле биз, анткени шайлоодо эң чоң күч берген бул куудулдар. Ырчы чыгат ырдап, бийчи чыгып бийлеп кетип калат. А куудул какылдап башынан аягына чейин окуй, ушуну шайлагыла, ушуну шайлагыла деп, эң аянда тил угатпай куш. Бул дагы болсо агай, сиз эми ал нерсеге таарынбай эле коюшуңуз керек. Жок, таарынбай. Эң башкысы сиз элдин оозундасыз, элдин эсиндесиз. Мына ушул сизге сыйлык болот деп айтсак болот да. Анан көбүнчө сиз кандай темадагы сатираларды жазып жүрөсүз? Мисалы сиздин депутаттар тууралуу, саясат, ушул биздин ак үйдү аралаштырып сатираларды жазып жүрөсүз. Мен мындай. Баягы куудулдун деп коелубуз же сатирик дейлби, көзү көрөгөч дегендей кетип барат эле ошо көрүнүш көрүнүп калат да эмнегедир. Анан ичиңен иштелет да, анан чыгып калат. Анан өзүң айткандай, мен ушул депутаттардын кыймыл аракетине эле карап турам. Анан ошол жогорку кызматтагылар телевизордон сүйлөп атса, аябай кунт көйүп угам, кайсы жерден тайып кетер экен деп. Кайсы жерден кармасам да. Анан ушунун баары эле кете. Анан силерге бир күлкүлүү окуя айтып берейин. Ошондой кылыңызчы. Мен эми 65тен өтүп калдым. 65тен өтүп калдым. Мыштын партиясына киргем деп тамашалап калчумун. 60ка чыкканда Мыштын партиясындамын деп. Анан партиянын орто жери болуп калды эми. Абышка кемпир жайлоодо кечинде жылкыны агытып, тамагын жакшынакай ичип, анан жатышат десе алып жатканда кемпири Абышка дейт экен. Эмне? Десе, эмне эле бүт эле коррупция эле деп атышат. Президенти деле коррупция, өкмөтү деле коррупция, депутаттардын чандасы эле айтат экен ал сөздү. Көп айтпайт экен. Бул эмне дейт экен. Десе анан Абышка, ой атаңдар, эми мен мунун түшүнүгүм боюнча бир чогулуп алып, акча чыккан жерге баса калышат экен алар. Чет элден көп эле акча келип атат дейт, бүт эле ошолор тутуп алып кетишет экен. Асты соттолуп атат, кесилип чыгып атат, качып кетип атат, чыгылып. Ошол менин түшүнүгүм коррупция ошондой. Ошондой болуш керек. Жата мукта десе, кемпир ойлонуп туруп дагы суроо берет экен. Абышка, ал коррупцияң жайлоого келбейби дейт экен. Атаңды жайлоого келип эмне алмак алар? Sen alıp ketmek bileceğim, men alıp ketmek bileceğim. Çatçatan ар кайсыны дөөрүбөй дейт экен. Абышка чарчап, корулдап уйку кеткенде, түн ичинде кемпир кайра ойготот экен. Абышка, ай Абышка десе, эмне десе, ой көзүң эмне көрүнүп атат деп. Анан баягы Абышка айтат экен, Кудайым урбады атаңды озурайын, жылдыз түндүктөн көрүпчү эле, бүгүн жылдыз капталдан көрүнүп атат мага десе. Көрбөй кара жерге кир, ошо коррупцияң келип жүктүн арасындагы пенсияларды анан үстү-үстөгү боз үйдү алып кетиптир. Жакшы, ыраазычылык агай. Агай, азыр сиз мына ушул тамашалуу күлкүлүү окуяны айтып берип атсаңыз, мага дагы бир суроо келип калды да. Мисалы, ырчыларыбыз, актерлорубуз окуйт, атайын бөлүм бар, Ал эми куудулдар атайын куудулдарды окутуп чыгарган бөлүм жок да, окуу жок да. Анан сиз өзүңүздүн мына ушул куудулдук өнөргө шыгыңыз, дареметиңиз бар экенин кантип байкагансыз? Мен эми жана айтпадым, айылга концерт келет. Казакстандан бери келчү театрлар. Анан эмне жөнүндө спектакль эмне экенин баамдабай эле аягын күчүм, аягында концерт беришчү. Концерт берет, ошол драма койгондой. Анан ошондо бир-эки интермедиа ойнолот. Ошону күчүм да эмнегедир эле. Ошолор эртерээк бүтсө экен, могу спектакль бүтүп, ошолор чыкса экен деп. Анан агесте, мисалы үчүн Нарын драма театры келсе,
анда бекиптер чыгат, Бакырдын Алиевтер чыгат, бир сонун нерсени айлайт. Ошону шак келип калам да, эртеси мектепке барып туурап берчүмүн да, өзүндөй кылып. Анан ошондон баштап эле мен ошо күлкүгө мындай жакын окшоймун. Ооба. Бала кезиңизден эле ошол Бала кезимде ошо жакын болуп. күлкүгө жакын болуп калыптырмын. Спектакль эмне жөнүндө болгон? Эми азыркы менен илгеркини салыштырууга болбойт. ооба. Эми ошо кезде алып баруучу концерт алып баруучу чыкчу. Азыр эстеп алып өзүм деле күлкүм келет. Чыгып алат дагы айтат. Азыр оң көзүмдү жумганда оң жактагылар кол чабасыңар дейт. Сол көзүмдү жумганда сол жактагыңар чабасыңар. Анан эки көзүмдү жумганда баарыңар чабасың дейт. Карачы элдин ишенгенин. Анан баягы көзүн жума баштайт, тиягы чабат, биягы чабат, ошентип убакыт алат да. Азыр ошентип көрчү, бакырат, келесиң, кет жер, жинди болуп атасың. Маймыл кылып атасың. Жерге кир деппи? Агай, азыр юмордун тамашанын түрлөрү көп, ошол эле тамашаучуларыбыз чыкты, же болбосо кыскача юморлор. Бирок элге мына ушул кыскача тамашалар дагы өтүмдүү сурамжылап келгенде, кыскача тамашалар дагы азыр өтүмдүү экен да. Анан сизде кандай да, мисалы, азыр ушу тамашаучулардын тамашасын көрөсүзбү? Анан мисалы сахналаш өзүңүздүн эле досторуңуздан, өзүңүздүн эле кесиптештериңизден кимдин тамашаларын көрүп каласыз да? Сатираларын. Мен тамаша шоуну өтө деле көрбөйм. Көрбөйсүз. Көрбөйм. Кичине майдаланып кеткендери бар. Анан азыр эми орустардыкы аябай күчтүү эмеспи? Ошолорду калышат дагы, эми мындай бөлөк чөрөк кылып кетпей, кээ бирде түз эле ошолорду туура ийгендерин көрүп каласың. Бу деле жакшы, тамаша шоунун чыгып атканы деле жакшы, заманга жараша. Анан өзүмдүн инилеримдин дайыма көрүп турам, записин көрүп турам. Өзгөчө Күмөндөр Байкеңердин Чолок, Дүлөй, анан Кекеч беле ушу үчөө ойногон эме бар. Эми ушуну бир айда бир эки жолу көрүп турам өзүм. Ушундай эзилип күлөм да, тим эле мындай ушундай ээн ойношкон да, тим эле ээн ойношкон. Канат, Мамыт, Күмөндөр үчөө ээн. Тим эле ушундай. Анан интермедиа деген ошондой болуш керек да. Анан болбогон эле бир нерсени айтып эле жылдап элди да тажатып, өзүлөрдү таза убакыт ала бериш керек. Анан өзүң айткандай, азыр заманга жараша ушу кыска нерсеге ооп баратат. Кыска нерсе менен күлдү. Илгери башкарманы, сельсоветти, бухгалтерди ойноп, завуз класты ойноп эле отура берчүбүз сахнада. Эсилип бир 15-20 мүнөт ошону деле эл көрүп кыран каткы күлөлү кол чаапчы. Эми азыр аны ойносоң, элдин дворец спортто чыгып кетет эшке. Ооба. Заманда агым өзүнчө кетип атат. Ооба. Агай, анан айтсаңыз, сиздин өзүңүздүн шакирттериңиз барбы? Ушул өнөрдү калтырып эми үйрөтүп дегендей. Ушул жакшы суроо. Шакирт деген мындай. Мисалы үчүн төкмөлөрдү алсаңар, Алымкул Үсөнбаев Токтогулду ээчип жүргөн. Атын алып, колуна суу куюп, жанында отуруп, бүт эле илгеркилер ушундай. Ошол шакирт деп ошондойду айтыш керек да. Анан азыркылар келет. Анан туура багыт бересиң, тиңдей мындай бересиң. Анан мен азыр келем, кайсы күнү келейин дебейт. Мындай иштейм, бөлөк жакта иштейм, анан ошондо келип турсам болобу деп ошо ойдон эле жоголот да. Баягы тема бересиң, анан момуну оку, муну оку, момундай нерсе таап кел дейсиң, бүт ошо ойдон эле жоголот. Анан Асанкул Шаршеновго окшош бир жигитти таап алгам, аты Талгат, мүмкүн көрүп атса, Токтогулда өзү колунан көөрү төгүлгөн уста. Анан кээде бир концерттерге чакырам, Асанкул Шаршеновдун өзү болуп калат, экөөбүз чыгып ойнойбуз. Адагы турмуш шартка байланыштуу болуп кетти. Бала бакырасы бар, анан үй маселеси, анан жанагындай талант болгондон кийин жөнөкөй эле уста эмес, бу темирди камыр жууругандай жууруйт. Жанагы чоң үйлөрдүн жана терезе эшиктеги ошол автор, жана оймо чийме темирдин китеби бар кадимкидей. Анан кээде бир баян былтыр чакырдык, келди, чыгып бердик. Анан бу университеттен да бир бала келип жүргөн, өзүнөн өзү эле жоголуп кетти. Укса казармандыкта бир бала келген, Жалал Абад чайканасында официант болуп иштейм деп. Анан бир эки жолу келип турду, ада жоголуп кетти ушундай. Артынан түшпөйт да. Ооба.
Азыр демек сатирага кызыккан адамдар аз, жаштар аз, Жазгандар да аз. Бул жана Чыңгыз Айтматов баамдагандай, бул өтө татаал жанр дегендей. Баягы майда чүйдө жанагы кээ бирөө көбү көңүлдөрүн албасын, базар темасын менен элге чыгат. Анан андай эме кылбаш керек. Күлкү деген ушундай болуш керек. Сен айткандан кийин мүмкүн ал 2 күндөн кийин күлүш керек. Же үйүнө барып күлүп айтыш керек. Бул кошунам деле туурап атат да таңгыр ушул барып көрсө түшүнөт эле дегендей болуш керек да. Ой калтырыш керек. Ооба. Чындыгы деле сатирага кызыккандар аз эмес, ал ар бир адамдын колунан келе бербейт да, келе бербеген нерсе. Мына көптөгөн тамашалуу болгондо дагы тамашалуу китептердин авторусуз да. Анан мына ушул каармандарды кантип табасыз? Мисалы, ошол эле өзүңүздүн досторуңузду жазып каласыз китепкечи, мисалычы. Аттарыбы? Мисалы, каармандарыңызды анан Куйручуктун окуяларын да айтып каласыз, аягында бизге андан да бирди айтып бересиз, Мейли. Эми каармандардын аттары ошо чогуу жүргөндөр эле, айылдагылар, бир марафон деген монологум бар. Ага айылда бир Тентугул деген байкем бар, ошону каарман кылып койгом Тентугул деп. Анан ал байкем кийин чалып эметти, мени жазып чыккан турбайсың деп. А кишинин да кылык жоруктарын угуп калгам да. Анан Куйручук атайым мындай күлкү десе эле, ал кишини ошонун башына койбош керек. Ал киши 7-8 өнөрдү билген киши болгон да. Төкмөдө болгон. Балбан күрөшкө да чыккан. Анан бул кишинин олуялыгы аябай чоң болгон да, олуялыгы. Алдыны билгени болгон, олуя болгон. Бата берген. Эркек балалуу бол дегенде сөз эркек балалуу болгон. Кыздуу бол десе кыздуу болгон. Бата берип, тияктан бала сурап берген көбүнө. Туура эмес кылып койсо, алар дагы жазалаган туура эмес кылып. Анан кийин а киши карабайсыңбы, 40-жылы 1-майда өлгөн. 40-жылы. Бирок ошо өлөрүнүн астында айтып кеткен, үшкүрүнүп. Та батыштан бир аламат чыгып, азаматтын баары кетип, көбү кайтпай калат экен. Бирок аягы жакшылык менен бүтөт экен деп, ошол 1 жыл мурун согушта айтып койгон да. Карабайсыңбы, согушта айтып койгон а киши. Келиңиз эми ошол кишинин бир жакшы тамашаларын айтып жүрөсүз. Шаршендинби? Асанкул Шаршендикин айтып. Эми а киши турган жерден күлдүргөн киши болчу да. Филармониянын астында мурун бүт артисттер чогулуп жана бурчка. Ар өткөн баары көрчү. Чогулуп улам келип учурашып чогулуп анан кийин кирчүбүз. Азыр деле бая баалайм деп чогулган киши жок. Ушу дуңдап эле кирип атканы, чыгып атканы. Анан баарыбыз турабыз, ошо эстебес, Ашыралы, Тууганбай, Токтосун, Шыгылып бүт эжелер, Замирбек Үсөнбаев, Толтой, Нуржамал, аны ара баарыбыз туруп сак эле шаршенип келатат, кайкайып. Колунан тамеки түшчү эмес, жана Саякбайдын эстелиги жактан келатса эле Тууганбай Абдиев айтып калды. Асаке келтет, Асаш келтет. Асашты бир сынап көрөлүбү деди. Ашыкка сурады, ой эмне деп сынайсың десе, келгенден кийин эле айтайын деди. Асаке сизди Чыңгыз Айтматов Америкага алып кетет деген эле сөз болуп атат. Өзүңүз уктуп деп көрөлү. Кудулдугун сынайлы. Эмне деп жооп берет экен. Кудай уур деп мен турам, мен айта албай калдым да, көрүнүп турат келатат. Дайыр менин ичимен кыпылдап турам анткени мага жакында. Анан келип калдайып учурашып, кирбейлиби, кирелиби? Же ушул жерден тарап кетелиби десе эле, тараганды кой деди Тууганбай Абдиев. Ой, бул жерде уудуу сөз болуп атат. Асанкулду Чыңгыз Америкага алып кетет деген. Уктуңбу өзүң деди. Десе тигиши оңрайып баарын карап туран айтты. Уктум деди. Уктум. Кудайырдым, эмнеге алып кетет мени деп. Анан сөз бул ушак болуп калбасын деп азыр Домкиноого барып Чыңгызга жолугуп келетам дейт. Карабайсыңбы? Барсам Чыңгыз бир чоң кызматкерлер менен туруптур дейт, мага эмне шам дейт, барып эле учураштым дейт. Учурашсам оңрайып, Чыңгыз карап тургандан айттым дейт. Ой, чике, мени сизди Америкага алып кетет деген эле сөз болуп атат, уудуу. Ошонун калпы чынын өз оозуңуздан угайын деп келдим. Элге шерменде болуп калбайын деп. Десем эле мени мондай ормоюп карап туруп, ооба, ошондой сөз болуп атат. Жүрү бияка сүйлөшөлү деп текалып кетти жана кишилер жанына. Аны алып барып урушту дейт. Сени мен Америкага алып барып алдым, эмне кылам? Жөн эле сүйлөнүп жүрө бересиң, мени ээчип.
Өзің ойлап көрсең, не қыласың аяқ бар? Америка жөнінде түшінуің бар дейді. Тұрам дейді. Анан бері қарап, елге қарап, далама чап дейді. Асака түшініштіге, давай, демалыш күні түнгі рейсімен ұшып кетеміз, даярдана бер дейді. Мақұл деп еле басып кеттім дейді, тиги тұрған кісілердің көздері момдай болып қалды дейді. Осы аяқтан келетам дейді. Жакшы. Көрдің бе? Таңертең менен сонун тамашалар болду. Агай, сизге болсо ден соолук, чыгармачылык, ийгилик, эргүүлөрдү каалайбыз. Рахмат. Ооба. Таңертең менен маек куруп бергениңизге да ыраазычылык. Телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскерте кетели. Бизде болсо конокто кыргыз эл артисти, куудул, сатирик, СССРдин эмгек сиңирген артисти Келдибек Ниязов агайыбыз болду. Сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп бизге таң эрте келип бергениңизге, элдин маанайын көтөрдүңүз. Ишиңизге ийгилик. Ыраазычылык. Колуңда күчтүү курал болбосо, сатирадан өткөн курал жок деп коет эмеспи? Сатириктердин атасы бизде конокто болду. Ал эми Таң маанай программасы өзүнүн берүүлөрүн алдыны көздөй улантат. Кеттик.